Баштарыңыз. Мен Нарын шаарында туулуп өскөм. Ушул жерде жашап, өрткө каршы кызматына кирип, өрткө каршы кызматынан 2009-жылы подполковник намында пенсияга кеткем. Азыр подполковник запаста деп военкоматта учетто отурам. Мен ушул сиздерге кайрылган себеби биздин укук коргоо органдардын аскер кызматкерлеринин пенсионерлери ушул жерде жашап жүрүп, высокогорьеде жашап, иштеп, пенсия чектелип алгандан кийин башка шаарларга, Бишкекке, мисалы, Чүйгө көчүп кетсе, высокогорный коэффициенти кыйып салып атат пенсиядан. Эмне себеп десе, сен место шаар жашаган жериңди алмаштың, прописка алмашты, ошон үчүн справкаларды өткөрбөй туруп, өкмөттөн туура эмес акча алып атасың деп ошолорду кыйып атат. Муну кайрылгандын себеби биз чогуу иштеп, бала кезибизде чогуу жүргөн Жумашев Шаршанбек деген досум 2016-жылы ушул жашоонун нарында бай иштеп, акчасы жетпей, өзүндө аялда каза болуп калган, балдарын багам деп Бишкекке барып, таксовать этип иштеп жүргөндө ошо пенсиясынан кыйып салыптыр. Анан мен кичине мыйзамдарды окуп, тиякпай эме алсам, вообще бир дагы мыйзамда жок экен. Эгерде ардагер бир жака көчүп кетсе, аскер кызматкери, высокогорьеден алынсын жана жашаган тууралуу справка өткөрсүн деген такыр эч жерде жок экен. Бул боюнча Нарында облус сот фондко да кайрылсам, алар мындай эме деп айтып берген. Эгерде башка мекемелерден чыккан пенсионерлер алган чектелген пенсияны Кыргызстандын болгон точкасынан кыйылбай туруп алынат деп, мурунку мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу деген мыйзамдын 23-статьясында жазылган.